Күндөрдөн bir күн Сулайман пайгамбардын аялы пайгамбарга баягы тоос деген куш бар, эгер канатын жая турган болсо өзгөчө бир көркөмдүктүү коозукту пайда кылат. Ошол куштун канаттарына бир орундук жасап берсеңиз, көркөм кооз кылып деп суранат. Пайгамбар бул суранычты четке какпастан бардык канаттууларды чогултуп кеңешейин, кеңеш алайын деген максатка чогулушка чакырат экен. Бардык канаттуулар келип, бирок бир куш жок эле, ал Байуулу болчу. Байуулу кечигип келди, себебин сурады. Эгерде бир отчунду себеп айтпаса, катуу жаза алынат да. Ошондуктан бир жоопкерчиликтүү адам болду бир жерге. Мисалы, бир жерге жетекчи болуп калдыңбы, анда катуук, мындайча айтканда, жоопкерчиликтүү адам катары кичине адамды жазалаганга дагы милдеттүү болосуң да. Бул себебин айтты. Мен эки суроонун жообун издеп жүргөн элем. Ошондуктан кечигип калдым чогулушка. Эмне суроо экен? Эки суроонун биринчи суроосу: бул дүйнөдө өлүк көппү же тирик көппү? Кайсы бири көбүрөөк экен десе, албетте өлүк көп. Себеби багымдатка турбастан уктап жаткан адамдар дагы өлүктүн катарында. Ал эми экинчи суроом кайсы? Экинчи суроом: бул дүйнөдө катын көппү же эркек көппү бул дүйнөдө? Кайсы бири көбүрөөк экен десе, сурашып туруп ошентип, Байуулу катын көбүрөөк. Бул дүйнөдө катын көп. Себеби аялынын сөзүнөн чыкпай жүргөн эркектер дагы алардын катарында дейт да. Сабак алышыбыз керек окуядан, урматтуу мекендештерим. Багымдатка турбастан уктап жаткандар, өзүнүн газын өзү жыттап жаткандар бул маселеде ойлонуш керек. Мусулмандар качан өнүгөт деген максатта, качан Масжидул Аксаны алабыз, качан Фалестинге жеңиш келет деген маселелерде бүгүн көп тартышабыз. Качан Курман айтка, намазга, орозо айт намаздарга жыйылгандай багымдат намазды ошончолук эл мечиттерди толтуруп намаз окуган учурубузда ийгиликке жетебиз, урматтуу мекендештерим. Өз максатын жок, динге кызыгышы жок, өзүнүн улутун ойлобойт, кыргызды ойлобойт. Өз жаным болсо болду, жеш, ичиш, кумар кандырыш күнү ушумен өтүп жаткандардын бардыгы алар дагы өлүк сыяктуу. Албетте өлүктөр көп. Байуулу туура айтты. Мен кошкон нерсе бүгүн мекенин да ойлобойт, динин да ойлобойт, өзү жашап жүргөндөр, өзү үчүн, жеке кумар үчүн жашап жүргөндөр өлүктүн катарында, урматтуу мекендештерим. Катынын сөзүн эки кылбастан, ал кайсыл учурда эркектин ишин аял кылып калганда, ал автоматтык түрдө алмашат. Ал үйдөн чыныгы эркектер тарбия алып чыкпайт. Кыздар тарбия алып чыгат. Бардык лидер аялдар дагы бардыгы бир эркекке баш ийгенди каалайт. Баягы улдоок, эч нерсени эптей албаган эркектерге эмес, чыныгы эркек болуп, сөзүн өткөрө алган, чындык буйрукту берип, өзүн дагы, өз жолун дагы, максатын дагы таба билген, чыныгы шустрый, чыныгы эркек адамдарга, эркектерге аялдар дагы кызыгат. Ошондой баш ийсем дейт. Анын өзү лох болуп турса, өзү тирүүлүгүн кыла албай жатса, ойлонуш керек ошол маселелерде, урматтуу мекендештерим. Базардагы иштетип койгон аялыңды алып келип үйгө отургузуп, өзүң барып иште. Өзүң тап, өзүң адалынан кыл. Катын болбогун сен.